Арыбаңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угармандар. Калк үчүн азык-түлүк жардамдарды уюштуруу тууралуу бизге маалымат берүү үчүн Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министри Жаманкулов Азамат Капарович маалымат бермекчи. Бүгүнкү брифингди түзүүдөн ЛТР, КТРК Ала-Тоо 24, Пирамида 5 канал, облустук медиа борборлордон Ош ТВ, Биринчи радио, Кыргыз радиосу, Менкаял ФМ, Марал ФМ радиолорунан, ЛТРдин YouTube каналынан, Facebooктан Кыргыз өкмөтү социальное правительство, Биринчи радионун баракчаларынан, ошондой эле Кыргыз Кабар Кыргыз улуттук маалымат агенттигинен дагы көрүп уксаңыздар болот. Добрый день, уважаемые телезрители и радиослушатели. В пресс-центре Республиканского штаба мы начинаем брифинг министра культуры, информации и туризма Жаманкулова Азамата Капаровича об организации продовольственной помощи для населения. Прямой эфир вы можете посмотреть на телеканалах ЛТР, КТРК, Ала-Тоо 24, Пирамида 5 канал, областной медиацентр Ош ТВ, на радиостанциях Биринчи радио, Кыргыз радиосу, Менкаял ФМ, Марал ФМ, на YouTube-канале ГТРК ЛТР, в Фейсбуке, на страницах Кыргыз өкмөтү, социальное правительство, Биринчи радио и через Кыргызское национальное информационное агентство Кабар. Азамат Капарович, сөз сизде. Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу мекендештер, биз негизи эле азыркы жарандарга, үй бүлөлөргө азык-түлүк жардамы жөнүндө бир маалымат бере кетсек, өзүңүздөр билгендей бул убакка чейин Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдары жана коомдук уюмдар, кайрымдуулук фонддору менен биргеликте жардам штабы түзүлгөн. Ошол жардам штабы акыркы маалыматтарды бүтүндөй Кыргызстан боюнча алып, азыркы учурда бергени турат. Негизи маалыматты баштап кете турган болсок, Кыргызстан боюнча азыркы учурда 359.703 үй бүлө азык-түлүккө муктаж болуп турат. Анын арасынан эгер региондорго, областтарга бөлүп келе турган болсок, Бишкекте бүгүнкү күндө 49.047 үй бүлө азык-түлүккө муктаж. Анын арасында 34.106-сы Кыргыз Республикасынын өкмөтү тарабынан, коомдук уюмдар тарабынан, кайрымдуулук фонддорунан берилген каражаттар тарабынан бүгүнкү күндө азык-түлүк менен камсыз болду. Калгандар бүгүнкү күндө азыркы учурда уланып атат. Бул ушу жакынкы күндөрү дагы бул жардам уланып, бүтүндөй Бишкек шаарында камсыз болгон үй бүлөлөрдүн бардыгын жапканга аракет жасалат. Ош шаары боюнча бүгүнкү күндө 27.778 үй бүлө азык-түлүккө муктаж. Анын арасынан 7.235-и бүгүнкү күндө жана айтылган багыттар менен жабылды. Чүй областы боюнча 52.021 үй бүлө бүгүнкү күндө азык-түлүккө муктаж. Жана 3 багыттын жардамы менен бүгүнкү күндө 29.153 үй бүлө бүгүнкү күндө камсыз болду. Ош областы боюнча 54.194 үй бүлө бүгүнкү күндө азык-түлүккө муктаж. Ош областы боюнча 38.405 үй бүлөсү бүгүнкү күндө азык-түлүк менен камсыз болду. Баткен областы боюнча 26.641 үй бүлө бүгүнкү күндө азык-түлүккө муктаж. Ошонун арасынан 7.654 эң негизги бүгүнкү күндө муктаж болуп аткан үй бүлөлөр азык-түлүк менен камсыз болду. Жалал Абад областы боюнча 66.020 үй бүлө бүгүнкү күндө азык-түлүккө муктаж болуп атат. Ошонун арасынан 25.397 үй бүлө бүгүнкү күндө азык-түлүк менен камсыз болду. Нарын областы боюнча 23.966 үй бүлө бүгүнкү күндө азык-түлүккө муктаж болуп атат. Анын арасынан 5.249-у азыркы күнгө чейин азык-түлүк менен камсыз болду. Талас областы боюнча 15.068 үй бүлө бүгүнкү күндө азык-түлүккө муктаж болуп атат. Арасынан 6.623 үй бүлө бүгүнкү күндө муктаждыкты азык-түлүк менен камсыз болду. Ысык көл областы боюнча 44.968 үй бүлө бүгүнкү күндө азык-түлүккө муктаж. Анын арасынан 16.195 үй бүлө бүгүнкү күндө азык-түлүккө менен камсыз болду. Жалпылай карап кеткенде бүгүнкү күндө 359.700 үй бүлө бүгүнкү күндө Кыргызстан боюнча муктаж болгон үй бүлөлөрдүн арасынан бир 70-75% бүгүнкү күндө бүтүндөй коомдук уюмдар тарабынан, Кыргыз Республикасынын өкмөтү бүгүнкү күндө берген жардам тарабынан жана кайрымдуулук фонддору, элчиликтер, кээ бир ишкерлердин жардамы менен бүгүнкү күндө бул үй бүлөлөрдүн бардыгы азык-түлүк менен камсыз болду десек болот. Бүгүнкү күндө көптөгөн компаниялар, көптөгөн ишкерлер жардам штабына өздөрүнүн продуктыларын, азык-түлүктөрүн алып келип берип атат. Анын арасында дагы акчалай
төлөмдөр бар. Акчалай которулгандарды айта кете турган болсок, бүгүнкү күндө социалдык өнүктүрүү министрлигинин алдында атайын депозиттик счет ачылган. Ошол счетко 13.513.000 акча келип түшкөн. Эл сом деген экинчи багыт бар. Бул боюнча 21.643 сом келип түштү. Анын арасынан 12.379.000 сому бүгүнкү күндө областтарга бөлүнүп берилди муктаждыгына карата. Областтардын баягы бөлүнгөн жөнүндө маалымат бере кетсек, Бишкек шаарына 3.587.000.000 сом бөлүндү. Чүй областына Бишкек шаарына 792.500 сом бөлүндү. Чүй областына 3.587.496 сом бөлүндү. Бул Чүй областына 11.877 үй бүлөгө бөлүндү. Ал эми Бишкек шаарына 2.500 үй бүлөгө бөлүндү. Экинчи этап менен азыркы учурда бөлүү боюнча Ноокатка 1 миллион бөлүндү, Сузак 2 миллион бөлүндү, Ош шаарына 4 миллион бөлүндү, Нарын шаарына 1 миллион бөлүндү жана Жалал Абад шаарына 1 миллион бөлүндү. Эми мындан ары дагы бул иш улантылат. Ар бир келип түшкөн арызга, ар бир келип түшкөн кайрылууга биз жардам жетет деген чоң ишеничти бере алабыз. Андан тышкары азыркы учурда өкмөттө дагы бир чоң чечим кабыл алынды. Кыргыз Республикасы өкмөтү тарабынан азыркы учурда ошол аз камсыз болгон үй бүлөлөргө, азык түлүккө бүгүнкү күндө муктаждыгы бар үй бүлөлөргө 200 миллион сом бөлүнүп атат. Бул 200 миллион сом азыркы учурда региондорго бөлүнүп берилет. Шаардын башчылары жана ар бир областтын жетекчиси социалдык өнүктүрүү фонд министрлигине өзүнүн кайрылуусун жасаш керек. Канча үй бүлөгө бүгүнкү күндө муктаждык бар жана канча сомго муктаждыгы болуп атат. Ошол арызга карата, ошол кайрылууга карата социалдык өнүктүрүү министрлиги, финансы министрлиги менен биргеликте ошол акча каражатты бөлүп берет. Андан ары жоопкерчиликтин бардыгы ошол шаардын жетекчилерине жана областтын жетекчилерине түшөт. Алар акчаны алуу менен азык түлүк атайын корзиналарын даярдап, анан ар бир үй бүлөгө жеткирип бериш керек. Азамат Капарович, көбү түшүнбөй атса керек, эмне үчүн Маданият министрлиги бул менен алектенип атат? Ошол боюнча кыскача түшүндүрмө берип коесузбу? Эми Маданият министрлиги дегенде, анткени биз баягы бир канча министрлик болуп, жаштар менен иштеген министрлик, социалдык министрлик, Маданият министрлиги менен биргеликте коомдук уюмдардын, жаштардын уюмдардын бардыгын жана ишкер уюмдардын бардыгын чакырып, келгиле чогуу иштейлик, жардам штабын түзөлүк. Анткени бир эле үй бүлөгө бир канча жолу бүгүнкү күндө жардам берилип кеткен учурлар бар. Ал эми кээ бир үй бүлөгө такыр жетпей жаткан учурлар бар. Ошолордун бардыгын четтетүү максатында бирдей системалуу иш жүргүзөлүк, бирдей тизме түзүлсүн. Ошол тизмеге карата кимге берилген жок, ошол жардам штабы ошол берип турсун деп атайын жардам штабы түзүлгөнбүз. Ошонун жоопкерчиликтүү адамы катары мен жооп берип атам. Чоң рахмат, Азамат Капарович. Можно теперь на официальном языке? Да. Уважаемые соотечественники, уважаемые кыргызстанцы, я бы хотел дать краткую информацию по поводу деятельности штаба помощи. На сегодняшний день какая работа идет, с чем мы сталкиваемся и какая помощь была оказана до сегодняшнего дня. Штаб помощи организован совместно с государственными органами, общественными организациями и благотворительными фондами. Там, в принципе, очень много организаций, которые вступили в штаб помощи. Оказывается центральная систематизированная помощь на сегодняшний день. Если говорить по нуждающимся семьям по всей стране, на сегодняшний день их 359 703. Если говорить в разрезе областей и городов, и какая помощь была оказана в целом, по статистике, на сегодняшний день город Бишкек нуждающихся людей 49 тысяч 47 семей. Из них штабом помощи было оказано 13 217 семей. И по линии мэрии города Бишкек 20 887. Итого было оказано помощи семьям 34 106. По городу Ош нуждающихся семей на сегодняшний день 27 778. Была оказана помощь 7 235 семей. Чуйская область 52 021 семья. Была оказана помощь 29 153. По Орской области 54 194 семьи, которые на сегодняшний день нуждаются.
Оказана помощь 38 405 семьям. По Баткенской области 26 641. Оказана помощь 7 654. В Джалабадской области 66 020. Оказана помощь 25 397. По Нарынской области 23 966. Оказана помощь 5 249. Таласская область 15 068. Оказана помощь 6 623. Иссык-Кульская область 44 968. Оказана помощь 16 195. На сегодняшний день все нуждающиеся, по крайней мере, порядка где-то около 65-70% всех заявок удовлетворены. Они получили продуктовые корзины, но помощь дальше будет продолжаться, потому что поступает в виде денежных средств, в виде продуктов питания от разных ассоциаций, бизнес-ассоциаций, бизнесменов, штаб помощи, который дальше распространяется в регионы, в города, и по мэры, губернаторы, полномочные представители в регионах, они дальше распределяют помощь. На сегодняшний день по денежным средствам был открыт депозитный счет при Министерстве социального развития. Туда поступило 13 534 000 сомов. Из них распределили 12 379 000. Распределение на сегодняшний день, оказана помощь регионам. Это город Бишкек, 2500 семей, которые на сегодняшний день не имеют никаких документов, никакого статуса. Сумма 792 500 сомов. Полномочному представителю Чуйской области это 11 877 семей. 3 587 496 сомов. Наукатскому району 1 миллион, Сузахскому району 2 миллиона, городу Ош 4 миллиона, городу Нарын 1 миллион и городу Джалабад 1 миллион. На сегодняшний день около 12 миллионов распределены. Остаются 1 237 000 сомов на счету Министерства соцразвития. Эта помощь дальше будет продолжаться. На сегодняшний день принято такое большое решение от правительства Кыргызской республики. Выделено 200 миллионов сомов, которые дальше также будут распределяться по регионам и городам, которые нуждаются в продуктах питания. Сегодня схематично идет так, что города и полномочные представители в областях должны подать заявку. Министерство социального развития, они должны сформировать и с Министерством финансов по необходимости выделить эти суммы. Дальше полномочные представители и мэры городов, они готовят продуктовые корзины, дальше уже распределяют по семьям. Мы можем сегодня уверенностью сказать о том, что все заявки, которые поступили по колл-центру, по WhatsApp, по Facebook, по всем каналам, которые есть у штаба помощи, также по тем ресурсам, которые имеет полномочный представитель мэры городов, они все получат помощь. Азамат Клопарович, наверное, все тоже задаются вопросом, почему этим занимается Министерство культуры. Можете прокомментировать? Было принято решение о том, что 3 министерства, это Министерство социального развития и Государственное агентство спорта, молодежи, Министерство культуры будут формировать один штаб помощи совместно с общественными организациями, благотворительными фондами, бизнес-сообществами, для того, чтобы централизовать эту помощь, потому что очень много моментов, когда даже бизнесмены сталкиваются с этой проблемой, когда они едут в одни семьи, а там уже давно 2-3 фонда уже оказали помощь, а есть семьи, которые до сих пор еще не получили помощь. Для того, чтобы полностью эту работу централизовать, мы решили создать штаб помощи, где будет стекаться полностью вся информация, и оттуда уже фамилии или списки уходить тем бизнесменам, которые желают, по крайней мере, оказать помощь. Это делается для того, чтобы не дублировать эти списки. Поэтому я от имени этого штаба на сегодняшний день даю информацию. Чоң рахмат, урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угармандар, сиздерге Кыргыз Республикасынын
маданият, маалымат, туризм министри ушул калк үчүн азык түлүк жардамдарды уюштуруу тууралуу маалымат берди. Бүгүнкү брифингди түзүүгөдөн ЛТР, КТРК Алатоо 24, Пирамида 5 канал, облустук медиа борборлордон Ош ТВ, Биринчи радио, Кыргыз радиосу, Минкаял ФМ, Марал ФМ радиолорунан, ЛТРдин YouTube каналынан, Facebooктан Кыргыз өкмөтү, социальное правительство, Биринчи радио баракчаларынан жана Кыргыз улуттук кабар агенттигинен дагы көрүп калдыңыздар. Уважаемые телезрители, радиослушатели, вас проинформировал министр культуры, информации и туризма Кыргызской Республики. Прямой эфир вы могли посмотреть и услышать на телеканалах ЛТР, КТРК, Алатоо 24, Пирамида 5 канал, областные медиа-центры, Ош ТВ, на радиостанциях Биринчи радио, Кыргыз радиосу, Минкаял ФМ, Марал ФМ, на Facebook страницах Кыргыз өкмөтү, социальное правительство, Биринчи радио и через YouTube канал ГТРК ЛТР, также через Кыргызское национальное информационное агентство Кабар. Спасибо вам за внимание.